саламатсыздарбы? Мен Касенова Жыпар. Ушул жерге келип, маалымат бергим келет, чындыгын айткым келет. 27 октябрда 2014 жылы мен сиңдимдин баласы мага да бала болуп, менин колумда да өсүп калган. Өз эркини менен заявление жазып, мен служить этет элем, службага барам деп кеткен. Бүт баары жакшы, мага жагып атат служба, мен калам, настроениясы баары жакшы болчу. Мен ушул жерде калам, службага калам деп жүргөн бала болчу. Өз эркини менен кеткен. 11 октябрда эртең менен саат 7-лерде ата-энесине звонок этип, чоң апасы менен чоң атасына. Ушинтип силердин балаңар дежурстводон түндө качып, 6-ларда, ошомойдон жок деп звонок этишкен. Анан саат 11-лерде звонок этти, балаңарды заставадан нар жактан 2 километр нар жактан таптык, азынып калыптыр деп. Ошондой чоң заставада, ответственный застава болот экен, дежурный застава болот экен, часовой. Ошонун бирөөсү дагы көрүп эметкен, булардын баарын осторун жаап өздөрү. Ошо кылган адамдар. Бул воинский частта мен окудум, ал ар бир жылы бир баладан ушинтип суицид кылат экен. Алар суицид кылгандан кийин диагнозу бир эле диагноз экен, девушка поругался деген. Аны эч кандай девушка поругался эмес. Жылда бир эми болот экен. Эмнеге өкмөт ушунун баарын контролдоп карабайт? Министерство обороны какты карап атат? Жыл сайын бир баладан өлө береби ушу частта? Башка жерде деле жапжаш мончоктой болгон бир гүлү ачылы элек баланы өлтүрүп туруп астыбызга алып келип таштады. Биз азыр кан жутуп атабыз. Ата-энеси да кан жутуп атат. Ушундай жыл сайын эле повторяться эте. Мен энелерге кайрылгым келет. Биринчиден, балдарыңарды армияга жибербөгүлө. Эч кимге жибербөгүлө.